Assalamu alaikum dostlar. Legion boyunca biz sizlerge ayttık qanday şartlarda dagы аткарышыбыз керек экенин. Азыр видео кылып түшүп беремин. Legion'da biz Discord'una катталышыбыз керек экен. Жана ошондой эле верификация деген разделден галочканы басышыбыз керек экен да. Неменин ичинде, Legion'дун Discord'унун ичинде. Анан кийин ушундай уровенибизди көтөрүү үчүн биз чатка SMS жазышыбыз керек экен. Канчалык көп жазылса, длинный жазылса, ошончолук жакшы экен бизге. Канчалык активный болсок, ошончолук бизге жакшы экен. Андан кийин канал ботуна кирип алып, аранг деп жазат экенбиз. Бул жерде баардыгын биз жазып койдук, описанияга да коюп коемун, кеңири окусаңыздар да болот. 30 левел деген алышыбыз керек экен. Левел деген менимче азыр мен көрсөтүп берем, ошондой экен да. Мына жерде туруп турат. Так, азыр уровенибизди көтөрүп минимум дегенде 30 левел ала турган болсок, анан кийин акчабызды чыгарып алат экенбиз. Болбосо 20% ай сайын. Bir жылдан кийин чыгарат экенбиз да. Ушундай жазылып турат маалыматта. Мындай болот экен. Мына жерде азыр меники 35 инвите деп турат да. Ушунуз 30 левел болуш керек окшойт менимче. Давайте Discord'una кирели азыр. Legion'го баарыңыздар эле катталгансыздар да. Мынакей Discord'una киребиз. Принять приглашение дегенди басабыз. Андан кийин биз мына жашыл галочканы басышыбыз керек. Бастыкпы? Жашыл галочканы баскандан кийин мындай немелерди деле басып кое берсеңиздер болот. Анан мына решетканын биягында 3 сызыктуу бар, ушул жерди бассаңыздар, бул Legion'го тиешелүү жерлер да мына. Ушул жерден мен кайсыга киргенимди билбей калдым. Мына ар бирине кирип көрүңүздөр. Мына ар бирине кирип көрүңүздөр. Welcome rules дегенде, мисалы биз верификациядан өтөт экенбиз, verification дегенде жанагы галочканы басат экенбиз. Кийинкиде бул жерге жазылганга мүмкүн эмес экен. Вообще жазылганга эч ким жазбай эле турат, карап көрсөңүздөр. Бул жерде жанагы ушул Legion'го катталган адамдар чыгып турат экен. Бул катталды деп чыгып турат экен. Эми ылдыйраак жылабыз. Announcement дейби. Бул жерде дагы жазганга болбойт экен, бирок группасына катталып койдум. Анан кийин бул жакта болсо, кийинки бөлүмдө official link деп турат. Бул жерде ошол твиттери бар экен. Твиттерине катталсак болот экен. Мынакей твиттери турат, Андан кийин watchlist info деген жерде информациялар да берилип турат экен, бирок тилекке каршы бул жерге да жазбайт экенбиз. Мындай мыналарды баскылап кое берсеңиз болот, иштен эч нерсе кетпейт. Лимитибизге жараша. Андан кийин sneak peek дегенде деле ушундайлар эле турат, бир экөөнү басып коебуз. Анан мына кийинки ушуларга галочка коебуз. Галочка бар жерде. Мына жерде боз болуп тургандар, булар жазганга болбойт, закрытый да. Анан мына факт деген ачык турат, Бул жерде деле жазган болот экен, бул деген канал окшойт, типа. Анан мына ама дегенди окуйлу. Бул жерде да маалыматтар берилген. Free giveaway дегенде басып, мыналарды басып активный боло бериңиздер. Кийинки так, мына жерге жазганга болот экен. Ушул жерге жанагы арантты жазсаңыздар керек эле менимче. Мына меники 57 болуп калыптыр. Mirage деген болчу, 70 regular дейт, 13 left дейт. Булар боюнча жакшы азыр маалыматым деле жок. Бирок мына жерге арантты ушул жерге жазасыздар.
мен ушул жерге эле жаздым, мына around деп эле жаздым да. Андан кийин off verification дегенди басып, ушул жакта да жазганга болот экен, көрдүңүздөрбү? Good day деп коюн. Мынакей, мындай кылып жазып турсак болот. Да англисче бир нерселерди жазып, переводчик колдонуп кетирсек болот. Мына чатында жазсак болот экен бул жакта. Чаты бар экен. Ушуларга жазып активный болушубуз керек экен. Бул мем дегени бар экен. Бул жактан деле жазып коелу. Good day деп. Official Twitter. Мына окшогон нерселер чыгып калса, 1-2ден баскылап кое бересиздер. Андан кийин бул жагы эмне экен? Так, reports come дейт. Элдин баары хай деп жазып атыптыр, биз деле хай деп жазып коелу. Мына, андан кийин русский буларга деле хай деп жазып коелу. Ушу жазуусу бар жерлерге ушинтип жазып коюңуздар болот. Кыргызча, орусча жазбаңыздар, только англисче жазылыш керек. Анан эң маанилүүсү бул жерде азыр баардыгына кирдик. Эң үстүнө чыксаңыздар, пригласить участник деп турат. Ушуну бассаңыздар, мына жерде сиздерге реферальный ссылка берилет. Ушул ссылканы поделиться кылып, туруп, немелерге, группаларга жөнөтсөңүздөр болот. Мына мисалы криптовалюта жөнөтүп коюн. Дискордуна ушулар катталганда, артыңызда менин оюмча, менин түшүнүгүм боюнча, жанагы 30 левелы деген 30 адам чакырабы же кандай? Типа ошондой экен да. Бая көрсөттүм го. Меники 59 болуп калыптыр депчи. Короче, достор, ушундай жаңылыктар болуп атат азыркы учурда. Мына 30 левелы деп турбайбы? Если ты набил 30 левела, то можешь клеймить все свои токены сразу, дейт. И получаешь еще место в watch-list на ITO, который пройдет 17 февральда. Боло турган ITO-дагы местага илешет экенбиз. Кыскасы, бул жакта азыр уже Legion немеге чыкты? Жанагындай сайтка чыкпадыбы? CoinMarketCap'ка Legion деп. Азыр таратуу болууда да? Таратуу болуп атат. Так, Legion токен деп туруп, мына жактан көрсөтүп берем сиздерге. CoinMarketCap'ка чыкты. Мына ICO деген уже таратуу болуп атат. Жакында биржага чыгат. Контракт адреси уже Smart Chain'дики даяр. Сена ICO жазылып турат бул жерде. Кошумча CoinMarketCap'та неме болуп атат. Азыркы учурда дагы 13 күндөн кийин, тактап айтканда 17 февраль күнү жанагындай гиф сыяктуу болот. Ошондо гифке илешкен адамдарга бул токенден дагы кошумча берилет. Так, гифке катышуу үчүн дагы биз ссылка жөнөткөнбүз. Акча Була платформасында кимдер бар болсо, катталып койсоңуздар болот. Так. Ушул жерлерде жөнөтүлгөн достор. Мынакей. CoinMarketCap'та катталыптыр. Ушул жерден катышабыз деп жүрөт. Мына жерге катышасыздар. Twitter'ине, Facebook, Telegram'дарга катышып, анан өзүбүздүн адресибизди жөнөтөбүз, Smart Chain адресибизди жөнөтөбүз. Retweet жасайбыз Twitter'ге. Жалпысынан ушул, дагы кошумча маалыматтар болсо видео чыгарамын. Эгерде кимде ким каттала элек болсо бул Legionго, описанияга ссылка коюп коем, ошого катталыңыздар. Бул аябай актуальный болуп атат. Азыр көрсөтүп бердим, сайтта уже жанагы немелерде чыгып атат. Жакында биржага чыгат. Слайм дегенди басасыздар, сиздин акчаңыздар мына жерде болот.
Ошол жерден сиздер видео көрүп слайм кылсаңар болот. Оюн ойноп, жана ошондой эле досторду чакырып кошумча акча тапсаңар болот. Биринчи катталганда эле 34 легион берилет. Бул дегени $5 токен берилет. Калган токендерди өзүңүздөрдүн аракетиңиздер менен адам каттап же болбосо неме кылып оюн ойноп, мына жерде оюнду home деген жерден мына жерден ойнойсуздар, видеону көрөсүздөр, мына жерден ойнойсуздар. Ойноп кошумча тапсаңыздар болот.